Жакында Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо болот. Ошол шайлоодо чоң сумманы сунуштаса, добушуңуз сатат белеңиз? Эч качан сатпайбыз, сатпаш керек. Бул деген биздин келечегибиз. Ким татыктуу карап туруп, татыктуу адамды гана шайлашыбыз керек. Андай болбосок биз 30 жылдан бери кандай келаткан болсок, ошону менен кете беребиз. Бул деген барып Кыргызстанды жок кылууга алып барат. Астапыралла, күйүп бүттүк го. 20 жылдан бeri күйүп бүттүк го. Канча сатасың? Мына чөнтөгүмдү акчам көрсөтөйүн. Мына канча сатам мен? Негизи эле саткандарга, сатып алгандарга көз карашыңыз кандай? Сатылгандарга өтө каршымын. Чарчадым. Үндөбөй калбайлы. Ошолор эми көз ачылсынчы. Бая ун бергенге, май бергенге, унуңду жейсиң, майың төгүлөт, жок болот. Келечек эмне болот? Ошо сата турган кишиге окшошмун бу мен. Демек сатпайсыз? Эмне үчүн сатам мен? Негизи ошо саткандарга, сатып алгандарга көз карашыңыз кандай? Бул адам эмес алар. Адам эмес, айвандар. Мен айван деп коем андайларды. Өзүнүн мамлекетин өзүн түзүк деп шайлай албагандар, булар айвандар. Жооп берип коесузбу? Өлкөнү өнүктүрүш үчүн ошо добушубузду сатпашыбыз керек, бирок сатпайбыз деп кое эле кайра эле сатылып кетишат да. Мен ачыгын айтам, мага акча берсе алам, ошончо чоң сумманы. Бирок чынын айтам, Кудай турат, Кудай алдында мен керп башы менен жооп беришим керек. Ошол берген акчаны мен өзүмдүн жанагы кичинекей жол болсо дагы көчөдөгү бузук жолдорду оңдоп койгонго аракет кылат элем ошону. Саткандарга каршымын. Эмне үчүн? Элде алда болуш эле элге эч жакшылык кылышкан жок да. Жок, сатпайм. Мен дайыма өзүм барамын, өзүмдүн тандоом менен шайлаймын. Добуш сатуу маркым Чубак устасы айтып кеткен. Добуш сатуу сойкулуктан айырмасы жок депчи. Биз келечекти сатпаш керек. Баардыгыбыз шайлоого катышалы, өзүбүздүн тандаганыбызды, өз жүрөгүбүз эмне кааласа ошону шайлаш керек. Жок, эч качан сатпайм. Буга чейин сатылып келген, результатын өзүбүз көрүп келдик, мында сатылбайт. Кыргызстанды ойлош керек, Кыргызстандын келечегин ойлош керек, акчага сатылбаш керек. Мындайда, если акчаны мен, например, шайлоого кетип отсам, мен бирөөгө акча берсем, ал акчаны мен тияктан чыгарып алышым керек да кайрачы. Туурабы? Ал логично да баарын эле. Если голосуңуздар сатсаңыздар, дагы 6 жылбы, 10 жылбы артка калабыз баары бир. Ошол акчамы мен өзүм деле барсам акчамды чыгарып алам да. Мен жөн эле элге берип коюп, тиякта жөн ак иштебейм да туурабы. Шайлоодо чоң сумма сунуштаса, добушуңуз сатат белеңиз? Шай жок чоң, тияка сүйлөсөбүз шай жок болот. Жок, сатасызбы, же сатпайсыз? Жок, сатпайбыз да, эмне сатылбай эч ким баары тиги колдон келетти кылышат. Өздөрү эле шайланат ошонун баары. Колдон келетти кылат, шайланышат. Сыртка шайлабаган күндө деле тиги салды болуп кете берет. Азыр чечине эчтеке жок, таза. Сиз саттыңыз беле добушуңузду? Мен эч жокто сол барбай да койгом мен, кереги жок деген. Булар эчтеке жыргатып жасап бербейт да. Эл үчүн иштейт, кана эчтеке кылган жок. Бири да жасалган жок. Айткан оодалар бүт талага кетти. Эч ким эчтеке кылган жок. Ар ким өзүнө да. Демек сатып алса болот, өзү кааласа, сатып алса болот. Келечеги кандай болот, ошону кааласа ар ким өзүнүн жашоосун ошо жараша болот да. Жок, сатпайт дедим. Негизи саткандарга, сатылгандарга кандай көз караштасыз? Негизги саткандарга виноват чоңдор да эми. Чоңдор өздөрү акча сунуштайт. Анан бейбичаралар алганга унужный болот. Түшүнбөй. Ошонун үчүн өзүбүздүн эркибизди кармаган керек. Негизинен бул туура эмес. Ар бир адамдын өзүнүн укугу бар, өзүнүн ойлору бар. Жок. Ансы эле сатып келдик 30 жыл. Анан ошо сатып алгандарга, саткандарга көз карашыңыз кандай? Кандай эми ар бир кишинин өзүнүн баягы совести өзүндө да. Каждый билбейм эми кандай. Негизи сатылбаганга аракет жасаса жакшы эле болмок эмдерчи. Эми ал туура эмес го деп ойлойм. Азыр кылым 21-кылымда элдин баары өзгөрүп, азыр эч ким уже сатпай калды болуш керек. Сатмак белек, сатпайбыз да сөзсүз түрдө. Бирок элдер сатышып атат да. Саткандарга, сатып алгандарга көз карашыңыз кандай? Эл бизде мындай кыргыз эли ушундай бир момун, анан ишенче калкпыз, анан бир чети
5 жыл шайлап алып туруп 5 жыл 6 жыл азабын тартып жүрө беребиз ак баягы сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет деген кыргызда сөз бар. Ушундай оозу күйсө деле ошону унутуп калып кайра эле дагы добушун сатып бизде баягы аймактык мисалы мен жок дегенде мен айылымдан чыксын деп же мен регионумдан чыксын деп добушун сатат же ушундай негизи туура эмес. Сатпашыбыз керек. Сатып эмне кылабыз, анан кийин келечегибиз бизге керек да. Эми көз карашым каршымын анга. Себеби эми акча менен добуш сатып алып, анан кандай адамдар келет, өзүңүздөр көрүп атасыңыздар. 2 эмес 3 жолу төңкөрүш болуп кетти да. Каршыбыз. Жок. Неге? Потому что эта практика уже изжила себя. И те, кто продавали голос, неоднократно всегда оказывалось, что как бы они остаются в минусе. Поэтому мы будем голосовать Буюрса сердцем и будем рассчитывать на то, чтобы все голосовали не только за деньги. Хотя у нас народ тоже можно понять, они там, если им 1000 сомов предложат, 2000 сом предложат, они не знают, что такое настоящее богатство, как должна страна жить. Поэтому для того, чтобы страна жила хорошо, мы должны в первую очередь сами приложить к этому усилия, условия. Поэтому до бушту, сатпагыла, не продавайте свой голос, голосуйте сердцем. Иншаллах, все будет хорошо.